Саламатсыңарбы балдар, мектеп чөйрөсүндө силер убактыңардын бир бөлүгүн өткөрөсүңөр. Бири-бириңер менен мамиле түзөсүңөр. Достошууну, бири-бириңерди сыйлоо, баалоо жана боор ооруганды үйрөнөсүңөр. Бирок көп учурда мектепте буллинг, рэкет формасында көрүнүүсү мүмкүн болгон зомбулук учурлары кездешет. Бүгүнкү сабактын темасы зомбулук, мектептеги буллинг жана рэкет. Буллинг же кодулоо бул башка бала же балдардын тобу тарабынан бир эле балага карата багытталган, дайыма атайлап жасалган терс аракеттер. Адатта жабырлануучунун үстүнөн бир окуучу мазактайт жана аны байкоочу балдардын бүтүндөй тобунун катышуусунда аларга таасир калтыруу үчүн жасайт. Балдардын арасында тарапкерлер, жөн гана байкоочулар бар жана коргоочулар дагы бар. Ошондой эле бир нече куугунтуктоочулар алышкан кодулоонун жамааттык формасы дагы кездешет. Рэкет башка бирөөнүн кирешесин коркутуу жана зомбулук жолу менен кылмыштуу тартып алуу. Мектеп рэкети балдардын физикалык ден соолугуна олуттуу зыян келтирбестен, ошондой эле алардын психологиялык абалына таасирин тийгизет. Мектептеги зомбулукта балдар сейрек учурда жардам сурап кайрылышат, анткени бул ушакчылык катары кабыл алынат. Кымбаттуу балдар, силердин мектептеги зомбулук темасына карата мамилеңер абдан маанилүү. Ар бир адам жекече, ал эми мектеп балдар билим алып жана өз потенциалын, өзүнүн жекечелигин ача турган чөйрө. Мектепте зомбулукка орун болбошу керек.